Бақылдаған текені су кечкенде көрөбүз. Шақылдаған келінді үй чечкенде көрөбүз. Анткен менен саламатсыздарбы? Ушул аптада иш сапары менен Теңиртоо жергесине келген министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин анча ачыла бербегенине караганда, өз көзү менен көргөн иштердин көбүнө ыраазы болбогондой. Айрыкча кезегинде айга күнгө теңелген Нарын шаарынын чыгышындагы 9 кабаттуу ипотекалык үйдүн курулушунун башталып башталбай, андагы бетон куймаларынын талкаланып жатышы чу дегенде эле эрге кыйшак отуруп калгандыгынан кабарлабайбы деген кыжалат ойго түртөт. Чиркин, ошондо да сыр бербей, оркойгон бул кемчиликти чыйт күрмчүлүк көрбөй, адатыбызча аркы беркин айтып, эптеп эле суудан кургак чыгуунун амалын жасадык. Ушундай шалакылыкка жол беришкен тиешелүү жетекчилердин бактысына бул жолу төрага карын төкпөй, жөнөкөйлүгүнөн жазбады. Муну күнөөлүү тарап түшүндүбү, же боло берет турмушта особенно кыргызда маанайнын туткунунда калыштыбы, азырынча божомолдош кыйын. Министрлер кабинетинин төрагасынын Нарын облусуна иш сапары көрсөткөндөй, кайсыл курулуш болбосун, андагы жумуштардын жыйынтыктары болору болуп, боёсу канганында эмес, кызуусунда соолган темир сыяктуу анын жүрүшүндө чыгарылып турса, оң натыйжаларын берүүчүдөн. Андыктан Адылбек Касмалиевдин ар бир объектинин пайдалуу түптөлө башталганынан акыркы мыгы курулганга чейин бекем техникалык көзөмөлдө болуусун талап кылышынын жөнү бар. Чынында эле мындай чечкиндүү кадам кемчиликтерди өз убагында четтетүүгө түрткү. Мисалы, азыр биз турган Ыртыс өлкөмдөгү ипотекалык үйдүн бетон куйулмаларын көтөрүүдө кемчиликтерге жол берилгендиги аныкталгандыктан ал дароо оңдолгон. Ушундай эле кырдаал түндүк түштүк альтернатива жолунда да түзүлүп, кемчиликтерди четтетүүгө кыска убакыт талап кылынган. Албетте, мындай бекем көзөмөл аткарылып жаткандардын сапаттуулугун камсыздабай койбойт. Жалпы курулуш монтаждоо жумуштары 950 миллион сомго бааланган Ыртыс чөлкөмдөгү 9 кабаттуу үйдүн курулушундагылар Нарында бетон жасалгаларынын жоктугунан жапа чегишүүдө. Буга чейин тобокелдикке барышып, бетон куюлмаларын көтөрүштү эле, алары 5 мүнөттүк өткөнгө туруштук бере албай, четинен омурулбаспы. Мунун опурталуулунан чоочулашкан Аманат Строй Инвест компаниясынын артисттеринин аларды кулатып салуудан башка айлалары калбады. Мунун себеби ошол бир бетон завод болгондуктан, анын өзүнүн лабораториясы жок болгондуктан, ошол берген поставкасы бир аз начар чыгып калган. Анан биздин ошол технадзор прорабтар көзөмөлдөп, ошол мүчүлүштүктү келтирбештин амалында курулушту убактылуу токтотуп, анан лабораторияларды чакырып, Госстройдон, ошо Госстройдон корутундусун алып, демонтаждоо жумуштары жүрдү да. Дейинкиси Теңиртоо аймагындагы жумуштардын жүрүшү өтүгү жок, өтүкчүнүн кейпинде десек, аларга түздөн түз тиешелери бар атка минерлерибиз таарынышпас. Алсак, Нарын облусунда курулуш материалдарын өндүргөн ишкананы күндүз чырак күйгүзүп алып издесең да таппайсың. Баарысы тең 400-500 чакырым алыстагы өлкө борборунан же өнөр жай зоналарынан ташылат. Бетон тартыштыгы ошондой эле Чакан калаадагы Тяншан Сити турак жай комплекстеринде баш оорусу. Андыктан алар өз күчтөрүнө жана каражаттарына аны чыгаруучу заводду курууга белсенишүүдө. Анын аякташы менен бүтүндөй бир чоң өрөөндүн муктаждыктары чечилчүдөн. Бетон проблема болуп былтырчы. Анан некачественный бетон келип калып, где-то 30 куб некачественный бетон келип былтыры. Анан эме токтоп калды эле. Курулушчу. Азыр экспертизадан өтүп, ошол демонтаждоо иштери жүрүп атат. Демонтаждоо иштери жүрсө, азыр бетон башталса, негизи бул үйлөрдүн бүтүшү 4-чү квартал жүрмөйүш эле. Азыр эми ушул шарттарга байланыштуу именно бетон боюнча бир жылга алжылып атат. Буквально чечечи жана бетон. Бетон завод ошодон алсак болот. Анан суунун бери көзүндө биздин территорияда бул кытайлардыкы, аркы көзүндө дагы бир кытайлар келди. Ал райондун территориясы. Азыр эки бетон завод иштесе, Кудайым буйруса, бетондо маселе болбойт деп ойлоп атабыз да. Азыр майдын 15-inde казарма калды. Теңиртоодо курулушу кечеңдеген объекттердин бири Нарын аэропорту. Бүгүнкү мындагы реконструкциялоо жумуштары соңуна чыгып калганы менен, өткөн жылы чала жасалып калгандарын бүткөрүүгө аздыр көптүр убакыт талап кылынат.
Жалпысынан 500 шарчы метр аянтты ээлеген анын калк кызматына коюлушу менен Бишкек Нарын Бишкек багытынан тышкары Ош, Жалал Абад шаарларына жана Казарман айылына каттамдардын ачылары күтүлөт. Ошентип, өткөн кылымдын 60 жылдардан бери эл кызматындагы аэропорт толук жаңылануу менен кайрадан өз милдетин аткарууга киришмекчи. Антчада мындай убада буга чейин эле бир топ жолу берилсе да, алигиче иштер өтпөй, убара артынан убара. Объекттин митип созулушуна, учуу жана конуу тилкесине асфальт төшөдөгү чампаламай жана чалагайымдык себеп. Биринчиден Нарын регионунда бул погодный условиядан болду, аба ырайына себеп болду. Экинчиден бул жердеги биздин подрядчиктерибиздин өздөрүнүн баягы техникаларына жетишсиздигинен ошол моменттер болуп калып, бул жерде Нарын областында дагы центринде эме жок экен, асфальтный завод да жок экен. Ошону ташып келиши дагы кичине кармалып калды. Жанагы өйдө да айтып кеткендей, погодный условия дагы биякта баягы асфальт сала турган убакыт дагы өтө кыска экен. Ошол эсептен кичине тартылып калды. Эсиңизде болсо, жогорудагы объекттерге шатыра шатман кол чабуулардын коштоолорунда мезгил кутуучулары салынганында керекпи, асмандагы айды алып беребиз дегенге чейинки убадалар берилген. Ошондо айтылгандарга таянсак, 1 жыл ичинде эле телегейибиз тегиз болуп, 9 кабаттуу үйлөрүбүздүн үстүнөн ары бери учкан учактарга кол булгамакпыз. Тилекке каршы азырынча кыял гана бойдо. Бирөөндө бар, бирөөсү зар дүйнө. Эгер нарынтар эртеби кечпи акыры конуш которобуз дешип үмүттөрү үзүшпөсө, башкалабыздын Борбордук көчөсүндөгү 3000дей бала окуган номуру 67 мектепти 1990 жылдан бери жеке менчиктерде башкан тың чыкмаларыбыздын кылдары кыйшая турган эмес. Жада калса өздөрүн билишип, өтүктөрүн төлөшкөн мындай жолсуз жорук туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева көптөн бери маселе козгоп келе жатса да, ага кулак салары бирөөсү жок. Ал эми анын калыс чечишине кызыктар билим берүү министрлигилер жана Бишкек шаардык мэриясындагылар үчүн баары бир окшобойбу? Баягы эле жагдай териштирүүдөн башка ынанымдуу жооптору жок. Сейчас сносят дома. У тех, у кого красные, якобы красные линии, это еще надо в зависимости от того, какой период там эта карта рассматривается, да. У кого красные книги есть, сносятся дома. То есть здесь правоохранители не обращают внимания. А тут они, когда касается социальных объектов, почему-то на это глаза в центре города закрывают. Вас это не смущало? Кто там такой неприкосновенный сидит? Есть ли фамилия? Давайте мы озвучим. Вы знаете, кто владеет сейчас на этот период? Хозяин этого первого этажа? Сейчас находится образовательный центр «Нова», но до этого от первого, который в частную собственность получил это имущество, уже неоднократно было перепродано это имущество. И мэрия ничего не может сделать, да? Мы можем работать только в рамках действующего законодательства, и сейчас эта работа ведется. Нам предлагалось выкупить, но они слишком завышенную стоимость 2 года назад выставляли. Хорошо, Виктория Андреевна, я разговаривала с руководством городского ГКНБ. Они мне по телефону сообщают так, что якобы они до этого 8 муниципальных садиков, мэрии передали 8 муниципальных садиков, и якобы у мэрии нет средств освоить эти муниципальные садики, нет денег, поэтому такой странный был в мой адрес вопрос. А зачем вообще, говорит, им передавать тогда, если у них нету денег? А это, говорит, частники владеют. Я так понимаю, там у кого-то такая мохнатая хорошая рука, что они все эти 30 лет закрывают эти проверки. Мы все знаем, как это все решается, видимо, какие-то интересы там есть, каких-то определенных лиц. И все это надо выявлять и разбираться. Акыркы эсептөөлөр көрсөтүп тургандай, Нарын облусунда Аргандай багыттагы 133 врач жетишпейт. Алардын 29-у үй бүлөлүк дарыгерлер. Мунун кесепетинен алыскы айылдагылар облус, район жада калса өлкө борборлорундагы саламаттыкты сактоо мекемелеринин жардамдарына муктаж. Актылар önünün Тоголок Мулда айыл аймагындагы номер 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун терапевти Нурипа Шакирова 85 жашта. Жарым жылдан бери өмүр сакчылыгында туруп, миңдеген адамдардын алкоолор менен ак баталарына арзыган.
Ушундан уланбы, азыркка дейре ага кайрышкандардын аягы үзүлбөйт. Бейтаптарга дайыма мээримин төгүп, өзгөчө камкордукка бөлөгөн ал жердештери үчүн атактары алыска тараган профессор, академиктерден да артык. Мына ушундай урмат сыйга ээ каарманыбыздын пикиринде тутумундагы 7 калктык пунктта 15 миңге жакын жашоочусу бар Тоголок Молдо айыл аймагында 10 5 орунду оорукана болсо ашыктык кылмак эмес. Мындай шартта илдетке кабышкандар бир топ убаркерчилерден арылышмак. Консультация керектерди болсо жиберебиз. Узкий специалисттерге районго жиберебиз, нарынга показаниясына жараша же Бишкекке жиберебиз. Дневной стационар бар, күндүзгү жаткырабыз да. Өзүбүз эле бир жерден көрүп туруп, капельныйды баарын өзүбүз жасабыз да, 3 койкабыз. Эгер ушул үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан имарат толук капиталдык оңдоп түзүлөрдөн өткөндүгүн жана ичинде баардык ыңгайлыктардын бар экендигин эске алсак, ардагер дарыгер Нурипа Шакированын пикири жөндөдөй. Андан калса мында бир педиатрдан башкасы жетиштүү. Жада калса Теңир Тоо жересиндеги бир да айырла жок стоматология бөлүмчөсүнүн иштеп жаткандыгы көңүлдү өзүнө бурат. Тиш ооруларын дарылоого керектүү жабдуулар Актылай райондук ооруканасы тарабынан алынып берилген. Антса да кем каштар дале бар. Элибиз нарынга барып рентген визиограф деп коет. Ошол жака барып тартылып келип атышат. Бизге ошо рентген визиограф анан дагы стоматология оборудование жаңы азыркы заманбап боюнча бизге керек да. Анткени бизге бир бул куртка, жогорку май, аккыя келип бияка дарыланып жатышат. Бирок жергиликтүүлөр жогорудагы шарттардын түзүлгөндүгүнө карабай, чакан оорукананын ачылбай, дарылануу үчүн алыскы жактарга барууга аргасыз экендиктерине кападар. Чынында эле 15 миңдей эл байырлаган аймакта кур дегенде бирөөсү иштеп турса, көпчүлүктүн көктөн издегендери жерден табылмак. Алыс жерден келгендер да бар. Анан ушул ак жолтой эле немеле больница эле. Кайра ушуга деген кайра неме ачып койсо жакшы болот эле деп, аябай эле сонун болот эле. Оорукана сөзсүз түрдө керек. Сөзсүз түрдө ооруканага жардам берсеңер жакшы болот эле. Условиясы жакшы эле, мындан жаман деле тиги больницалар жүрбөйбү. Аараганда бул жакшы эле. Тилекке каршы ниет жакшы болгону менен Нарын облусунда азырынча 50 көп айылдарда ооруканаларда уюштурууга мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Андыктан атайын атартып, район, облус борборундагылардын кызматтарынан пайдаланууга туура келүүдө. Чынында эле адам баласы үчүн эң баалуусу бекем ден соолук. Аңсыз байлыгыңда, бийлигиңде бир тыйынга арзыбайт. Андыктан саламаттыгыңыз дайыма чың болуп, эч нерседен кембейил деген жакшы ниетте көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Анткени менен амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.